Барыбызга маалым болгондой, автоунаалардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатуу боюнча мыйзам долбоору кабыл алынган. Ал эми терезелерди караңгылатууда акы төлөө жана уруксатты каттоо тартиби бекитилип, тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Мындан улам жарандарыбыз унаа мамлекеттик мекемеси аркылуу акы төлөө тартибин ишке ашыргандан соң 1-июндан тартып мыйзамдуу түрдө автоунаалардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатса болот. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык тонировкалоого жүргүнчүлөрдү ташыган жеңил автомобилдерден башка М1 категориясындагы транспорт каражаттарынын баарына уруксат берилет. Унаа мамлекеттик мекемеси уруксатты тариздөө боюнча ыйгарым укуктуу орган болуп дайындалгандыктан ишкананын аймактардагы бардык кеңселери жарандарга кызмат көрсөтүүнү жолго коюшат. Бүгүнкү күндө биздин автоматташтырылган маалымат системабызга өзгөчөлөр киргизилип атат. Биздин адистерибиз бүт 26 бөлүмдүн ичинде адистерибиз окуу жайларын окуу иштери бүтүп атат. 1-июндан баштап биз унаа мамлекеттик мекемеси тонировкаларды каттоого даяр. Процесси болсо жарандар бизге кайрылат. Жарандар унаа мамлекеттик мекемесинин бөлүмдөрүнө кайрылып, ошондо күбөлүгү болуш керек, анан паспорту болуш керек. Транспорт каражаттарынын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат алуу үчүн өзүнчө эсептик көрсөткүчтөр каралып, жыйым төмөнкүдөй өлчөмдө алынары айтылат. Резидент жеке адамдар үчүн 800 эсептик көрсөткүч 80 000 сом. Юридикалык жактар үчүн 1000 эсептелинген көрсөткүч 100 000 сом. Резидент эместер үчүн 1200 эсептешүү көрсөткүчү 120 000 сом. Төлөм накталай акча каражаттарын салуу же республикалык бюджетке которуу жолу менен жүргүзүлөт. Тонировкалоого уруксат 1 жылдык мөөнөткө берилет. Эгер менчик ээси уруксатты мөөнөт аяктаганга чейин колдонуудан баш тартса, төлөнгөн жыйым уруксатты пайдалануу мөөнөтүнө карабастан кайтарылбай тургандыгы эскертилет. Уруксат алгандан баштап, жанакы карчек маалымат тутумунда чыгып калат. Уруксат берилгендиги тууралуу маалымат. Ал эми уруксат берилбеген учурда биздин кызматкерлер ошол жолдо республиканын бардык жерлеринде рейдтик иш-чараларды уюштуруп, ошол унаалардын терезелерин караңгылатып алган транспорт каражаттарынын айдоочуларына болсо ошол элерине башкарып бараткан жаранга карата айып протокол толтурулуп, автоунаасы айып баянчага коюлушу толук мүмкүн. Мындан тышкары транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууда арыз ээсинин каалоосу боюнча жарык өткөрүү коэффициентине чектөөсүз жол берилер айтылат. Ал эми айрым автоунаалардын түрлөрүн тонировкалоого таптакыр уруксат берилбейт. Жүк ташыган автоунааларга, пассажирский автотранспортко, бусиктерге ошол уруксат берилбейт. Жалаң эле М1 категориясы бул легковой автотранспорт деп коебуз. Жалаң ошол легковой автотранспортко берет. Бирок легковой автотранспорт такси кызматында иштесе, ошого да уруксат берилбейт. Ал эми унаалардын айнегин караңгылатуу боюнча буга чейин коомчулукта эки ача пикирлер айтылып келген. Мисалы, мен аллергиям бар да, мен үчүн туура эле. Күндө мисалы азыр күн ысыкта мен ушинтип жүрөм да. Аллергиям бар, мага мисалы туура эле болмок. Менин оюмча туура эле. Акча төлөп коюп, тагып алып, мамлекетке пайда алып келе берсин да. Ансыз деле тагып жүрүшпөйбү? Азыркы жаштар аябай ошо тонировка, не тонировка болуп, мына мен жакында эле доспам каза болуп калды. Лучше не стоит го дейм байке, потому что типа по-любому ощущение падает этип кечинде дагы эчтеке көрүнбөй калат да. Биз деле айдап жүрөбүз. Машинаны лучше не стоит да. Тонировканын өзүнүн проценттери бар. Койсо болсо керек деп ойлойм мен. Өзү негизи койбош керек го дейм. Учурда Кыргызстанда болжол менен 1,5 миллиондой унаа бар. Азырынча бул кабыл алынган мыйзамдан казынага түшө турган каражаттын болжолдуу эсеби айтыла элек. Эске салсак, буга чейин Кыргызстанда унаанын арткы айнегин гана караңгылатууга уруксат берилип келген. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бектурганов, Нурсейит Анаркулов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.